Өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Сиздер көрүп жаткан Honda үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас абалында унаа башкарып бара жатат деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда айдоочу ишке тоскоолдук жаратып, кеп сөзгө келбей, бир топ кыр көрсөтүп жатты. Хорошо, эми документ көрсөтүп Мен машина айдаган жокмун. Мен туалеттен кармап келишти да просто. Эгер мен за рулем эмесмин да. Фактом. Хорошо дейм, за рулем эмес болсо эми көрсөтүп Мен эгер мен за рулем эмес болбосом, мен кантип көрсөтөм бопай? Ким за рулем? Ал ортодо жакын тааныштарына телефон чалып, кырды алдан кутулуп кетүү аракетин да көрүп жатты. Бирок анысынан да майнап чыкпадыбы, айтар инспекторлорго тийишип сүйлөй баштады. Анысы аз келгенсип аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Ал учурда айдоочунун мас соосун тактоо максатында наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Акимге же начальник органына кимге вопрос беришим? Мас сообузду эле жазып беребиз, башка эчтеке неме таба албайбыз. Булар гаишниктер чөйдүрүп Кимге? Мен билбейм. Фамилиясы? Отказываюсь. Мен жазып коеюн. Унаа айып короосуна токтотулуп, айдоочуга мыйзам чегинде тийиштүү протокол толтурулуп берилди. Ал эми бул көк түстөгү Toyota үлгүсүндөгү автоунаа рейдтик иш-чара алкагында токтотулган. Токтотулган учурда автоунаанын айдоочусунан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Документтер жок. Ассаламу алейкум. Инспектор алейкум. Документ барбы экен? Кайда документтер? Үйдө. Чөйдүңүз? Айдоочунун мас соосун тактоо максатында наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин аныктаган соң, унаа айып короосунан орун алды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын түзүлүшүнө 86 жыл толду. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ардагерлерин Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн начальниги милициянын майору Эмил Жакыпов мыкты кызматкерлерге сыйлыктарды тапшырды. Майрамдык иш-чаранын алкагында жетекчилик тарабынан каалуу тилектер айтылып, ардактуу эс алуудагы ардагерлерге сыйырмат көрсөтүү максатында атайын белектер тапшырылды. Кызматкерлерге бекем ден соолук жана ийгилик каалайбыз. Ыкчам маалымат боюнча Баткен облусунун жашоочусу акча каражатын алуу максатында жаран урдоону жана өлтүрүүнү уюштурган. Кылмышкер өзүнүн тааныштарына 2 миллион сом үчүн кылмыштуу буйрутманы аткарууну сунуштаган. Бирок бул кылмыштуу ой ыкчам кызматкерлерге маалым болгондон кийин андан аркы окуя алардын көзөмөлүнүн алдында ишке аша баштаган. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча түштүк бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери
Адамдын өлүмүн алдын алуу максатында Баткен облусунун Кадамжай районунда жашаган адамды жасалма уурдоону уюштурган. Андан соң уурдалган адамдын сүрөтүн укукка каршы аракетин уюштуруучусуна көрсөтүшкөн. Дыккат жүргүзгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө ыкчам кызматкерлер уюшкан кылмыштуу топтун баардык мүчөлөрүн кармашкан. Кармалган шектүүлөр уюштуруучусу мурда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелип бир нече жолу соттолгон. Мамлекеттик салык кызматынын райондук башкармалыктарынын биринин башчысы пара алып жаткан учурда кармалды. 2022 жылдын 21-июнь күнү Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси боюнча катталган. Сотко чейинки өндүрүш материалдарынын алкагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө мамлекеттик салык кызматынын Нарын облусундагы райондук башкармалыктарынын биринин башчысы 12 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалды. Жалал Абад областынын Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөөсүнүн ыкчам кызматкерлери пара алып жаткан учурда кармалышты. 2022 жылдын 21-июнунда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте Жалал Абад облусунун Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөөчүсүнүн ыкчам кызматкерлери 15 000 сом акча каражатын пара катары алып жаткан учурда кармалышты. Маалыматка караганда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери Сузак районунун жашоочусун кылмыш жообуна тартуу менен коркутуп, жасалма арыз материалдарын жасашып, оң чечим чыгарып беребиз дешип 40 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылышкан. Анын 25 000 сомун мурда алышкан. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүмү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Жалал Абаддагы башкы башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголду.